Ассаламу алейкум достор, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн мен сиздерге баасы 200 миң сомго бааланган сатыла турган даяр бизнес жөнүндө информация берген атайын келип калдым. Дареги жакшы жерде, кадабой жерде. Бул жакта эжекебиз бир аз жашоо шартына байланыштуу убакыты болбой сатыкка коюп аткан кези, баасы дагы жөнөкөй акчага коюлуп атат. 200 миң сом болгону. Ооба, 200 миң сом. И түшүрүп берет. Кеми бар. Эсин номери жазылуу. Квадрат метри дагы 45. Проходимый жакшы жер. Жүрүңүздөр, келүү жолдорун түшүндүрүп берейин. Мен турган жер Анар микрорайону. Абдыкадыров Кен көчөсүндө турам. Анардагы мына Нурзамандын домун билесиздер. Бул жак болсо Ихластын дому. Бул жак ошо Абдыкадыров Кен көчө. Мына Черемушка тараптан түшүп келип атканда сол жакта Эко Исламик банк бар. Ошонун капталынан мына ушул эшик менен, лестница менен, эшик менен сиздер экинчи этажга чыксаңыздар, Жумагүл салону сатка чыгып аткан кези. Ушул лестница менен кирип, экинчи этажга чыгасыздар. Достор, келүү жолун түшүндүргөнчө сатыла турган даяр бизнеске дагы келип калдым. Жумагүл деген салон болуп калат экен. Мына экинчи этажга мындай чыксаңыздар, ушул сатылуучу даяр бизнеске келип каласыздар. Жакшы жери мына жакта балкону дагы бар. Көрүңүздөрбү? Ушул балкон дагы сиздерге тиешелүү. Бул жагын деле закрытый кылып жасап, маникюр кылганга бир стол-стулдарды коюп, кыздарга берип койсоңуздар деле болот. Ошону айтып кой деди. Мына бул жакта бронированный эшик, ачып киресиздер. Салон сатка чыгып аткан кези, даяр бизнес. Баасы дейм да, квадратурасы 45 квадрат метр. Даяр бизнес сатылат. Даяр бизнести сатып алып, сиздер өзүңүздөр иштетсеңиздер болот. Кааласаңыздар бул жакта иштеген кыздар деле бар экен. Процентке отургузуп койсоңуздар деле болот. Же общий чыгарып туруп өзүңүздөр иштете бересиздер, если мастер болгон болсоңуздарчы. Так. Аренда баасын өзү сиздерге айтат экен. Так, бул жер ошо маникюр кыла турган бир стол. Бул жак болсо коноктор, клиенттер келгенде ушул жерге отурат. Мына жагы болсо касса. И бул жакта эки кресло парикмахерлерге. Нар жагы визажисттин местасы туугандар. Түшүнүп атасыздар, Атмосфера жакшы. Мына жер болсо мындай баш чайкаган место Аристону менен. И бул жакта шампунь, бальзамдын түрлөрү бар экен. Обучение дагы өтүп турат экен. Не только иш туугандар. Обучение дагы өтүп турат экен. Кыздарды үйрөтүп, кошумча бизнесте бул дагы кошумча курс дегендей. Эсин номерин дагы экранга жазам, сүйлөшөсүздөр. Бул жакта шторканы ачып бияка кире турган болсоңуздар, бул жагы отдельно массажный салон. Массажный курстарды өткөрүп турсаңыздар болот. Массаж боюнча клиенттер көп кайрылат. Ушул жакта жумуш кыла бересиздер. Эки кресло бар экен. Айнектер бар, ачып аба тазалап, кондер бар. Мына жерди эмнеге тосуп койгон дей турган болсоңуздар, байкаңыздарчы. Эмнеге тосуп койгон дей турган болсоңуздар, бул жагы шугарингке. Шугарингке место. Шугаринг боюнча дагы кыздар, деги эле эжелерибиз, карындаштарыбыз көп келет. Шугаринг дагы өтө бир актуалдуу темалардын бири азыркы учурда. Жакшы. Лайктан басып коюңуздар, тууган урук, дос жар, группа бүт бар тарапка жибериңиздер. Мондай даяр бизнес издегендер көп. Тем более местасы дагы жакшы жерде, проходимый, население көп. Жолдун бою дегендей. Эми даяр бизнестин баасын айтайын. Канча дей турган болсоңуздар, 200 миң сомго бааланды. Мындай өтө жөнөкөй, мындай өтө бир аз акча. Зато ошол акча менен мына местаны иштетип, Кудай буйруса бутка турасыздар. Жакшы кирешеге өтөсүздөр деген ойдомун. Полный нерсе калат, келесиздер иштетесиздер. Кааласаңыздар, мына парикмахер, визажист, маникюрщица, шугаринг кылган кыздар деле бар экен. Процентке иштетем дей турган болсоңуздарчы. Мисалы, парикмахерди койсоңуздар, күнүнө мисалы 3 миң тапса, 1,5 миң сиздики, 1,5 миң өзүнүкү. Ошондой да, процентке отургузуп коюшат. Кааласаңыздар, өзүңүздөр иштете берсеңиздер болот командаңыздар менен, если мастер болгон болсоңуздарчы. Место жакшы.
Баасы 200 000 сом, даяр бизнес. Барыңыздарға мен ийгилик каалайм, аракетти кылыңыздар. Мен болсо бул чыгарылышты жыйынтыктап чыга берейин. Мынау балконда жакшылап көргөзөйүн. Бул жагын деле закрытый кылып жасап, кийин кыздарга тапшырып койсоңуздар деле болот. Маникюрный столдорду коюпчу. Эми ал жагы өзүңүздөрдөн